Жалал Абад шаарынын аймагындагы арык жана каналдарды тазалоо иштери жанданды. Сел ташкындарынын алдын алуу жана калаанын аймагында айлана чөйрөнү архитектуралык талаптарга ылайык санитардык абалын жакшыртуу максатында 3 айлык жарыяланган. Анын алкагында учурда тазалоо иштери колго алынган. Алардын катарында суу каналдарын тазалоо бул жылы жылдагыдан эрте башталган. Негизинен арык каналдар жылына 1 ирет тазаланып турат. Учурда тазалоо иштерине тендер жарыяланып, анда Азизико компаниясы жеңип чыгып, жумуш иштерине 5 техника тартылган. Адистердин айтымында дагы бир жумада тазалоо иштери соңуна чыгат. Белгилей кетсек, шаарга караган 3 каналдын узундугу жалпысынан 15 километр. Ага жергиликтүү бюджеттен 750 миң сом каражат бөлүнгөн. Жылга мындай кооптуу жерлерде катуу мындай жамгыр нөшөлөгөн жамгырлар жаап, сел болгондо ашып кетпеш үчүн кооптуу жерлерин тазалап турабыз. Канарык деп коебуз, баягы айттым го, Гургаз жакта. Ал каналдын где-то 450-500 метр жерин чөкарык деп коебуз. Ал каналында кооптуу жерлерге 400 метрден ашыгат. Аны да бүттүк. Муну биз тендерге бердик эле. Азиз Икол компаниясы деген бар экен, Кочкар аталык фирма экен. Ошолор 518 миңге жеңип алды. Ошол аркылуу тазаланып атат.